Россияда Путин көптөгөн Владимир аттуулардын бири. Бул болсо Владимир шаары. Бул шаарды орто кылымда Киевден башкарган князь негиздеген. Эске сала кетсек, Россия менен Украинанын тамыры бир. Андрейдин апасы Украинадан. Ал эки өлкөнү бир тууган эл дейт. Бирок Россияны чоң агасы деп түшүнөт. Не может не быть. Россия чоң таасирге ээ болушу керек. Ал супердержава. Есть все-таки супердержава. Кичине өлкөлөр каалаганы менен союздаш болсо болот, бирок чечим чыгарууда аларга чоң өлкөлөр жардамдашышы керек. Тогда это будет правильно. Мен россиялыктардын көбү аларга айтылган маалыматтарга ишенерин байкадым. Россиянын мамлекеттик маалымат каражаттары Украина менен батыш кансыз согушту курчутуп атат деген дооматтарды тынымсыз айтып келүүдө. Ал эми Владимир базарындагы элди азыр экономикалык көйгөйлөр ойлонтууда. Лидия өз бакчасынан алынган түшүмдү сатууда. Ал бул жерден тапкан акчасы менен жан багат. Но и Украина волнует, и экономически. Украинадагы кырдаал тынчсыздандырат дейт Лидия. Бирок Россиянын экономикасы да ойго салат. Бардык баалар өсүүдө. Менин пенсиям жашоомо араң жетет. Россия калкын экономикалык каатчылык, ковид пандемиясы сыяктуу көйгөйлөр тооруп турганда коомчулуктун Украина же батыш менен толук масштабтуу согушка кирүүгө каалоосу аз. Орустардын көбү согуш чыгып кетүүсүнөн коркот. Украина оюнча чыгыш менен батыштын чыңалуусу жетер чегине жакындап калган чакта Итен жана анын күйөөсү Виктор өз өкмөтүн күнөөлөшөт. Алар орус бийлиги элди алаксытуу үчүн ойдон чыгарылган душмандарды жаратты деп эсептешет. Алар бизге бирөөнү жек көрсөткүсү келет. Алар душман бар экенин элестетүүбүздү каалашат. Анткени душман болуш керек да. Болбосо адамдар өздөрүнүн көйгөйлөрүнө көңүл буруп, өкмөт жана анын саясаты башкача болсо, балким жашоо да башкача болор эле деп ойлоно башташат. Демек Россия компромисске барабы же конфликт тутанабы? Итен бул маселе Москвадагы Россиянын азыркы лидери Берки Владимирден көз каранды деп эсептейт.